Фрунзе айыл аймагындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун эски имараты 1954 курулган. Учурда анын эскилиги жетип, дарыгерлер чатырынан суу тамган шартта иштешет. Мындан улам жаңы имаратка болгон муктаждыкты чечүү үчүн атайын долбоор иштелип чыккан. Бул проект болсо арест аркылуу келген. Проекттин баасы общий 18 миллион 591 миң сомго баары тең турду. Анын ичинен 929 миң сом бул айыл өкмөттүн бюджетинен каралган. Акчасын биз төлөп койдук уже булайка. Бул ушул акчанын ичинен строительстводон тышкары бул компания еще бияка ГСВге медицинский оборудованияларын алып берет, столдордун, шкафтарын, лабораторный ичине керектүү имараттарын баарын алып берет бияка. Учурда жаңы медициналык мекеменин курулушунун негизги жумуштары бүттү. Эми анын сырткы жасалгылоо иштери аткарылууда. Кыш айларында пайдубалы түптөлгөн бул имарат ушул жылдын август айында пайдаланууга берилет. Бул ден соолук сакчыларынын өз ишин мындан ары да сапаттуу аткаруусуна өбөлгө түзөт. Элди тейлөөгө кыйналып, лабораториябыз баары жаман болуп, чатырдан суу агып, ошентип кыйналып жүргөнбүз. Мына буюрса жаңы здание түшүп атат. Бардыгын шарттары менен болот дейт. Кудай буюрса жакшы элди тейлөөгө условиябыз болот деп айтып ойлойбуз. Имаратта ар бир дарыгер үчүн өз-өзүнчө бөлмө каралып, жалпы 35 кабинет болот. Анын ичинде анализдерди изилдөөгө атайын лаборатория керектүү жабдуулар менен жасалат. Бейтаптар жана дарыгерлердин ыңгайлуулугу үчүн жакшы шарттар түзүлмөкчү. Эксплуатацияга киргизилсе, эми бул деген жаңы здание, отоплениясы бектен көмүр менен жылытылат, электричество эмес. Жаңы оборудованиялар болот, кабинеттери чоң, коридорлору чоң, элдерге күтө турган жактары баардыктан жаңы современный талапка келиштүү имарат салынып атат да булчу. Жылдан жылга айылдагы калктын саны өсүүдө. Ошондой эле бул аймак райондук ооруканадан алыс жайгашкан. Айыл өкмөтүнүн башчысы жергиликтүүлөрдүн ден соолугуна кам көрүү үчүн жаш дарыгерлерди келип иштөөсүн өтүнөт. Ал эми келип иштей турган ден соолук сакчыларына турак жайын чечип берүүгө даяр экендигин билдирет. Мунара Кадырзин кызы, Тилек Дайырбеков, СТВ.